Саламатсыздарбы? Менин атым Нуркыз. Орус филология факультетинде 2 курста окуйм. Мен эгизимдин аты Нуркыз. Ал инфакта 2 курста окуйт. Көбү бизди алмаштырып алышат да. Мен жолдон кетип баратсам, Нуркыз немени тааныбайсың депчи алмаштырып алышат. Негизи эгиз болуу бул өмүрдүн бактысы деп эсептейм да мен, себеби бардык эле адамдарга бул нерсени ыра көрө бербейт. Менин өзү таятам эгиз болгон. Таятамдын аты Үсөн, эгизиmin аты Асан. Менимче бул урукта бар деп ойлойм. Келечекте да жакшы ниеттер бар, буюрса эгиз балалуу болуу деген. Негизинен көп эле айтышат да мындай, эгиздирсиңер, эгизге турмушка чыксаңар сонун болот да депчи. Негизи мен андай нерсеге кыялданбайм деле. Эмнеге дегенде, мага жаккан бала үркүзгө жакпай калышы мүмкүн. Мисалы мен эгизге турмушка чыкканда элестете албайм да. Апамдар деле айтат да, эгерде эгиз балдар тапсам турмушка чыгасыңарбы депчи. Анан негизи таап алган экен да. Анан бирок жок дедик. Анткени жакпайт мага. Эгиз эмес эле, жөн эле бул башка, мен башка адамдарга турмушка чыксак дейт. Башында негизи 11-класска чейин биз чогуу окуп, чогуу бир партада олтуруп конуп калганбыз. Анан окууну бүткөндөн кийин экөөбүз эки жакка тарап кеттик да. Бул башка факультетке, мен башка кесипти тандагандыктан экөөбүз эки башка жакка окуп, анан эртең менен кеткенде дагы бул башка жакка, сен бул жакка барасың да деп кыйналып эле, анан университетте жүргөндө дагы кайра чалып эле, анан кандай болду? Университеттен келгенде келип алып экөөбүз кечке сүйлөшөрчүбүз, анан мындай болду, тигиндей болду деп эле аябай кыйын болду. Бул башка жакка кеткенде мындай баары бир башкача боло бересиң. Ал жанында болгондо, азыр жанында болгондо мындай кылмакпыз да депчи. Анан эгерде бул бир жери ооруп кала турган болсо, мындай өтө деле мен неме оорубайм, бирок баары бир сезип кыйналам да. Анча деле окшош эмеспиз, менин оюмчачы экөөбүз. Анан бирок экөөбүздүн дүйнөгө болгон көз карашыбыз, мүнөзүбүз, табиятыбыз окшош да. Көбүнчө мен ошону окшоштурам. Бир жолу мен китепканага кирдим. Кирсем, анын ичинде канчалаган көп китептер бар. Мен бир китеп тандап алдым, ошончо китептин арасынан. Бир күн карасам, бул дагы китепканага кирип, ошончо китептин арасынан мен тандаган китепти тандап алыптыр да. Мен ишенчү эмесмин да бул нерсеге. Көрсө, чындап эле ошондой экен. Табиятыбыз окшош да. Апам кичинекей кезибизден окшош кийинтет эле да. Негизинен кичинекей кезибизде айырмалаш үчүн бирибизге ак носки, бирибизге көк носки кийгизип койчу экен да, ошодон айырмаланып. Анан бир жолу апам кичинекей кезинде неме кылып, апам эмизем деп эле үркүздү 2 жолу эмизип коюптур да. Анан мен эмбей калдым, ач калып турдум да. Анан апам бул эмне эле ыйлап атат деп мен кечке ыйлай берипмин да. Курсагы ток болсо эмнеге ыйлайт деп. Бирөөбүз 2 жолу той кылсак экен да. Анан бул 2 жолу той кылсак экен да. Анан дагы бир жолу окуудан келип, өзүм күзгүнү карап олтурсам, бул артта эле жүргөн да. Анан өзүм эмнегедир үркүз мени карап аткандай болуп эле, анан эмне карап атасың десем, өзүм сүйлөп атыптырмын да. Анан карасам, үркүз артта эле эшик жүрөт. Анан сен эмне сүйлөп атасың мага деп. Анан азыр сен мени карап турдуңбу десем, жок дейт да. Ошондой окшош турган учурлар көп эле болот, бирок анча деле окшош эмеспиз, бирок басканыбыз, сүйлөгөнүбүз, жүргөнүбүз копия деп айтсам болот да. Биз Караколжа районуна караштуу Кожот айылынан болобуз. 1998-жылы туулганбыз, 15-июлда. Туулган күн болгондо бизде өзгөчө болот да. Биринчи бул мени куттуктайт, себеби мен биринчи жарык дүйнөгө келгем, мен улуумун да. Анан 5 мүнөт. Андан кийин салт боюнча мен кийин буну куттуктайм да. Мен сени тосуп алгам деп эле эрмектеп берем да. Бул айта берет, сен сезде мен сени 5 мүнөт эрте бул дүйнөгө келгем, жарык дүйнөнү 5 мүнөт мурун көргөм депчи. Мен тамашалап айта берем. Эртерээк чыкчы деп 5 мүнөт эрте түртүп, сен анан мен чачпай чыккам депчи.